Мага Самат Исманов деген депутат бул кишини дарылатыш керек, лечение кылыш керек, же иш козгоп жоопко тартыш керек. Президенттик шайлоо өттү. Кандидаттарды көрдүк. 18-17 кандидат болду. Мына фаворит болуп Садыр Нуркожоевич жеңди, көрдүк. Бирок деген ошо кандидаттын арасына карасаңыз, эч бир динде христианство болобу же башка дин болобу, ислам болобу, эч бир динде Аллах бар, Кудай бар, Бог есть един, башка Кудай болот деген жазылуу жок. Эч бир пайгамбар 2 Кудай болот, 3 Кудай болот деп айткан эмес. Бирок бизде деген биякта бир жараныбыз мен Кудаймын деп элдин баарына жарыялап атат. Миңдеген аял заттын карапайым элдин башын айландырып атат. Эгерде ал оорулуу болсо, ошо оорусун тактыктап дарылабайсыңарбы? Оорулуу болбосо анда деген бул деген экстремизм да. Бул деген конфессиональный деген межконфессиональный разбор кылыш керек. Он заявляет, что он Бог. Вы понимаете, о ком я говорю? Или лечите его. Понимаете? Аллах Субхану ва Тааля, он нам говорит, что он един. И любая религия подтвердит в этом. Любой теолог, любой богослов говорит об этом. А мы молчим об этом. Когда говорим об этом вопросе, говорит, он больной. Если больной, то надо лечить его. Рахмат. Ошого бир жооп кылып коеюнчу. Самат Исманов, сен мен билген билимден, мен баскан жолдон, мен тарткан түйшүктөн өтө алыссың. Ты кто такой, а? Что ты можешь-то? Ты никто, понял? Мен жан дүйнөм ушунчалык таза. Менин адамгерчилигим бийик. Мен чынчылмын. Мен антип кошомат кылбайм. Аларды лечение кылсаң да пайда жок азыр. Лечение да жукпайт. Аң сезимин өстүрүш керек. Мен эмес, силерди лечение кылыш керек. Лечение да болбойт силерге. Мээңерге эчтеке кирбейт. Бекер күлүп атасыңар, зимани будет депчи. Табият мага карап болот. Мен табият менен башкарам.